Сіздердің саламаттығыңыздарды ойлаған денсаулық программасы бүгінгі 2019 жылдағы соңғы шығарылышын сіздерге сунуштайды. Саламатсыздарбы? Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардақты телекөрүүчүлөр, бүгін жаңы жылдық чыгарылышыбызда биз кайсы бир оору жөнүндө маектешпейбиз. Анткени бүгүн майрамдык чыгарылышты сіздерге сунуштайбыз. Бүгүн болсо дал ушул денсаулык программасын алып чыгууда өзгөчө бизге жардамдашып, көмөктөшкөн мыкты дарыгерлерди, мыкты жетекчилерди студиябызга чакырып отурабыз. Анда эмесе алгачкы конокторду мен сіздерге тааныштырсам. Кайрат Абжалов Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын башкы дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Мухаммед Алим Турсунбаев, Ош кардио медициналык борборунун жетекчиси. Кийинки коногубуз Зейнеп Исраилова, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын башкы дарыгери. Жана кийинки коногубуз болсо Гүлбара Кенжебаева, Ош областараралык бириккен клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын башкы дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Жаңы жылыңыздар менен. Айтсаңыздар, мына ушул узап бараткан 2019 жыл сиздер иштеген, сиздер жетектеген ооруканада, мекеме ишканада, мекеме ишкана үчүн кандай жыл болду? Кандай ийгиликтерди жараттыңыздар? Кайрат мырза, сизден баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, келаткан жаңы жылыңыздар менен. Биздин балдардын жугуштуу оорулар стационары 2019 жылды ийгиликтүү аяктап атат десек жаңылышпайбыз. Себеби биздин балдардын жугуштуу оорулар стационары балдардын жугуштуу ооруларын тейлөөдө 2019 жылы өзүнүн албан ийгиликтерин жана өзүнүн көп жумушун биздин дарыгерлер жумушат дейбиз. Себеби акыркы биздин сапаттык көрсөткүчтөрдү карасак, 2019 жылы 2018-2017 жылга салыштырмалуу эң жетишкендик бул балдардын мерт болушунун төмөндөшү болуп эсептелет. Алардын эң негизгиси бир суткага жетпей мерт болгон балдардын өлүмүн азайтуу болуп эсептелет. Бул өтө жакшы жетишкендик деп эсептейбиз. Андан сырткары биздин ооруканада иштеген дарыгерлер балдарга жардам көрсөтүүдө биринчи кезекте сапаттуу жардам көрсөттүк деп дагы жаңылышпайбыз. Себеби 2019 жылы 2018 жылга караганда алардын биздин ооруканага жатып кеткен балдардын кайрадан келип жатуусу өтө төмөн түштү, низкий цифраларды көрсөттү. Андан кийинкиси биздин оорукана иштеген дарыгерлердин жетишкендиги болуп, бул жугуштуу оорулардын таркоосу кескин түрдө өзүнүн көмөгүн көрсөттү. Себеби мына кызамык оорусу боюнча жана менингит оорусу боюнча дагы чоң жумуштар аткарылды. Жакшы, Мухаммед Алим мырза. Ош кардио медициналык борбору 8 жылдан бери иштеп келатат. Анан традицияга айланып ошол ар бир жыл сайын жыл жыйынтыгын өткөрүп биз арт жакты кылчайып карап көрсөк, быйылкы 2019 жыл дагы өтө ийгиликтүү жылдардан болуптур дейбиз. Анткени ооруларды дарт аныктап, дарылап, реанимациялык жардам көрсөтүп, кардиохирургиялык жүрөк операциясын жасап, коронарография, ошол стенттерди орноткондон менен биргеле өкмөтүбүздүн, биздин мамлекеттин президентинин жана өкмөттүн токтомуна жараша санариптештирүү жылы, ошол санариптештирүү жылын биз ийгиликтүү аткардык десек болот. Анткени биздин клиниканын базасында жеке менчик клиникалардын ичинен эң биринчиде алгачкылардан болуп атайылап иштелип чыккан санарип программасы ишке киргизилди. Ошол санариптештирүү ыкмасы менен бүгүнкү күндө биздин докторлор менен медсестралар кол жазмадан толугу менен кутулду десе болот. Анткени ошол бейтап келип кайрылгандан баштап кайрадан чыгып кеткенге чейин бардык дарт аныктоо жана дарылоо процесси электрондук түрдө алып барылат. Анын негизинде ошол бизде чоң бир өтө жакшы көп функционалдуу программа түзүлүп, бул Кыргызстандын электрондук медициналык программасы болуп эсептелип калды. Биз ошону менен өтө сыймыктанып атабыз. Андан дагы ошол менен катар эле ошол биздин Ош кардио медициналык борбордун негиздөөчүсү Алмазбек Алиевди ошол санариптештирүү болгону үчүн
саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери деген наамга ээ болду. Бир топ биздин дарыгерлерибиз дагы жакшы саламаттык сактоо министрлиги тарабынан баалуу сыйлыктар менен белгиленди. Жакшы, мен кийинки айымдарга мындай суроо менен кайрылгым келип турат да. Канча жарык дүйнө, канча наристени жарык дүйнөгө алып келип, канча үй бүлөгө өзгөчө бакыт тартууладыңыздар, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Зейнеп айым, микрофонду кармап сүйлөсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн ушул жыл жыйынтыгы деген көрсөтүүгө катышып отуруп, биздин ушул Ош шаардык төрөт үйү, же болбосо Ош шаардык перинаталдык борборунун жыйынтыгы боюнча токтолуп кетсем, биз бүгүнкү күнгө чейин 11.500 төрөт кабыл алдык. Анын ичинде 300гө жакыны бул эгиздер. Анын ичинде 7 үч эмибиз бар. Анан дагы сапаттык көп жакшы көрсөткүчтөрүбүз жакшы деп токтолуп кетмекчимин. Кийинкиси биздин ушул Ош шаардык төрөт үйүнүн материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында пищи блогубуз толук кандуу капиталдык ремонттон өтүп, ичиндеги жанагы бытовой приборлорунан бери толук кандуу алмашылды. Бул 2019 жыл болгон. Андан сырткары биздин президентибиздин жарлыгына ылайык, санариптештирүү жылы деген ылайык биздин дагы төрөт үйүбүз Ош шаардык клиникалык оорукананын составында болгонубузга байланыштуу дагы биз электрондук саламаттык сактоо системасына кирип баратабыз да. Ошондуктан мына алдыдагы айтып кеткен агайга кошулуп, биз дагы жанагынтип ручка менен жаза турган жанагы историяларды бүт баарын электрондук түрдө жазууга жетишип атабыз да. Андан сырткары биздин өнөктөшүбүздөрдүн дагы жардамын белгилеп кетпесек болбойт. Биздин негизги өнөктөшүбүз саламаттык сактоонун дагы ушул төрөт үйлөрүнө өтө жакшы жардам берип келаткан бул ЮНИСЕФ уюму бар. Ошол ЮНИСЕФ уюму япониялык жакшынакай бир гранттын негизинде бизге сонун жакшынакай инкубаторлорду, дем алдыруучу аппараттарды, анан жанагы билисофт деп коет, жанагы билирубиндерди, ымыркайлардын билирубин өлчөй турган жакшынакай аппараттарды бизге тартуу кылды да. Бир нече $1000 ал аябай жакшы нерселер. Андан сырткары биз частично болсо дагы, мындай бирин серин болсо дагы өзүбүздүн жанагы керебеттерибизди алмаштырып, тумбочкаларыбызды алмаштырып, жанагы матрас дагы постельный белье ошого окшогон нерселердин баарын акырын толук кандуу баягындай кылып алмаштырууга жетишип алдык деп ойлойм. Эгерде дарыгерлерибиздин квалификациясына кайрылып кете турган болсок, 10 дарыгерге жакын дарыгерибиз быйыл ушу квалификациясын жогорулатып, кээ бири жогорку категориядагы дарыгер болду, биринчи категориядагы и экинчи категориядагы дарыгерлик аттестацияны өтүштү. Жакшы. Кийинки суроо Гүлбар айым сизде, ошол сиз жетектеген мекеме кандай ийгиликтер жагат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизинен эми багы майдаланып өзүбүздүн медициналык көрсөткүчкө токтолбой эле кое берейин. Себеби дегенде бизге коюлган ушул мамлекеттик камсыздандыруу фондунун коюлган пландары, иш пландары баары аткарылды деп айта алабыз. Себеби дегенде бизде 5,5 миң төрөт кабыл алышыбыз керек эле. Бүгүнкү күндө 6492 төрөт катталды. Негизинен биздин ушул көрсөткүчтөрдүн баары эле ошол жогорку биздин коллегалар айткандай эле биз деле көп эле ийгиликтерге жетиштик. Көрсөткүчтөрүбүздүн баардыгы стабилдүү түрдө эле турат. Эми айрыкча белгиленип кете турган нерсени биз дагы мен ошо коллегалар менен кошулуп биздин мындай айта турган нерсебиз биздин ушул өнөктөш ушул саламаттык сактоо министрлигинен жакшы колдоо көрсөтүп, ушул төрөт үйлөрүнө жана ымыркайлардын ошо ден соолугуна жана ошондой эле деги эле балдардын ден соолугуна көзөмөл жүргүзүп жүргөн ошо балдар фонду бар, ЮНИСЕФ фонду. Ошо олордун колдоосу менен жана ошондой эле япониялык өкмөттүн каржылоосу менен биз деле ошондой эле жогору коллегам айткандай эле абдан сонун жакшы ошо ымыркайлардын ден соолугуна, ошондой эле алардын ошо өлүмүн кыскартуусуна аябай чоң көмөк көрсөтүшүп, биз чоң мындай жакшынакай медициналык жабдыктарды алдык.
Андан соң ошол бизде көптөн бери жасалбай аткан капиталдык ремонттон өткөрүп бергенге ошо ЮНИСЕФ абдан чоң салым көрсөттү. Ошо убакыттан пайдаланып мен ошол Япония өкмөтүнө жана ошондой эле посолуна мен дагы чоң ыраазычылыгымды билгизип кетким келип атат. Себеби дегенде биз 3 айга чейин ошол ремонт иштерин жүргүзүп бүгүн ачылыш кылдык биздин областтык төрөт үйүндө. Ошол ким укпаган болсо ошол биз бүгүндөн баштап төрөт үйү жумушка кирди. Ошо баарыңыздарга жарыя кылып кетким келип атат убакыттан пайдаланып. Ошондой эле ошол биз өзүбүздүн ошо бюджеттин эсебинен дагы ошо капиталдык башкармалык жана курулуш башкармалыгынын ошо колдоосу менен жана ошо өкмөттүн колдоосу менен биз абдан сонун ошо вентиляциялык жана ушундай жакшынакай немеге устройствого жеттик да. Буюрса ошол аба тазаланып, жылуу аба берилип, кыштын күнүндө ошо жакшынакай таза абада дем алып, ошондой шарттарды түздүк. Мен ойлойм, бул да болсо элдин саламаттыгына чоң салым кошулат, биздин балдарыбыз жакшынакай шартта төрөлөт деген ойдомун. Жакшы. Сиздер мына ушул ден соолук программасын эфирге алып чыгууга өзгөчө салым кошуп келесиздер. Мына ушул өзгөчө салым кошуп, элдин саламаттыгы үчүн ушул жан үрөп иштегениңиздерди баалап, биз дагы ыраазычылык кат ыйгарууну эп көрдүк. Анда мен тапшырсам, Кыргыз Республикасынын ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын ден соолук көрсөтүүсү менен тыгыз иштешкендиги үчүн Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын башкы дарыгери Абжалов Кайрат Макамбаевичке өзгөчө ыраазычылык кат беребиз. Жана ошондой эле ыраазычылык кат Ош кардио медициналык борборунун жалпы жамааты бул ден соолук программасынын алып чыгууда өзгөчө бизге көмөктөшүп иштешип келет 3 жылдан бери. Сизге дагы ийгиликтер каалайбыз. Ал эми баса белгилеп айтуучу жагдай чындыгында ар бир үй бүлөгө өзгөчө бакыт тартуулаган мына ушул экеженин жамааты десем болот да. Анан биз мисалы жумасына 3 жолу эфир алып чыксак, бир айда 13 жолу эфир алып чыгып, бир жылда 160тан ашуун ушундай эфирлерди алып чыгып, элдердин саламаттыгы үчүн даярдап келет экенбиз да. Бир канча жолу ушул гинекологиялык жаатка кайрылып, көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп алып барып келебиз, албетте сиздердин жардамыңыздар менен. Ыраазычылык кат ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын ден соолук көрсөтүүсү менен тыгыз иштешкендиги үчүн Ош шаардык клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын башкы дарыгери Исраилова Зейнеп Абдыкалыковнага. Куттуктайм эже, ийгиликтер болсун. Ийгиликтер болсун. Жана ошондой эле кийинки ыраазычылык кат Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын башкы дарыгери Кенжебаева Гүлбара Козбаевнага. Ийгиликтер болсун, жаңы жылыңыз менен. Келиңиздер, мына ушул жаңы жыл астында жалпы тилек көрүүчүлөргө жакшы бир каалоо тилектер сиздерден болсун. Эми эмне дейбиз, эми келаткан 2020 жыл биздин өлкөбүз үчүн, биздин элибиз үчүн, кыргыз эли үчүн ийгиликтүү жылдардан болсун. Биздин эми врачтардын эң бир эле каалоосу эч ким оорубасын, ден соолукта болсун, үй бүлөлөр менен тынч болсун, бала чакалар менен тынч замандашсап, токчулукта баар кержиликте жашап, ушу кыргыз элибиздин өтүп аткан мамлекетибиздин өсүнө да салымдарын кошсуна биз тилектешпиз. 2020 жыл ийгиликтердин, жакшы, тынччылыктын жылы болсун. Жакшы. Кыргыз элибизге ушул келе жаткан 2020 жылда эч качан жүрөгү оорубасын деп чын жүрөктөн каалайт элек. Сиздер ушул жалпы энелерге дагы кеңеш дагы айтып кетсеңиздер болот, каалоо тилегиңиздер менен кошо микрофонду алып. Мен ушул кыргыз элине жаңы жылдагы каалоом бул энелердин саламатчылыгы жана балдардын саламатчылыгына биздин жасап аткан аракетибиздин баардыгы ушулар аман эсен келип бизге кайрылып, муктаждыктары баары орундалып, балдарын кучагына бекем кысып эле саламаттыкта чыгып кетүү аракеттерибиз бар. Ошондуктан мен аялдарыбызга, балдарыбызга, ымыркайларыбызга баарына каалайт элем, жашоосунда жакшылыктар көп болсун, ар дайым маанайлары бийик болсун, позитивдүү жашоо каалайт элем. Анан энелерге айта турган
кеңешибиз энелер өздөрүн жакшы көрүшсүн, өздөрүн жөн эле күзгүдөн жакшы көрбөй, саламатчылыгын ойлоп, жакшынакай келечекте жакшы бала алып келиш үчүн аракеттер болсо деген ниет кылмакмын да. Жакшы, Гүлбар айым. Эски жылды узатып, жаңы жылдын алдында отурабыз. Мен ойлойм, ошо чыккан жыл бул аябай жакшы жыл болот. Себеби дегенде 2020 деген жылдын алдында отурабыз. Ошол буюрса ошо мамлекетибиз бүтүн болуп, эч кандай ошо жамандык көрбөй, заманыбыз оңолуп, эң алдыңкы ошо мен ойлойм, ошол үй бүлөлүк саламаттык жакшы болсо, биздин келечекте калкыбыздын да саламаттыгы жакшы болот. Ошондой эле биз азыр ошол энеликти коргоонун алкагында көп программаларды иштеп чыгып атабыз. Буюрса ошол биздин ошо эл менен тыгыз иштеп, ошол активдүү иштеген энелерди дагы ошол жер жерлерден ошо таап, анан ошол элдин ден соолугу үчүн чогуу чара жумуш аткаралы деп атабыз. Ошондуктан эгерде кимде ким ушундай биз менен көмөк көрсөтүп, ошо элдин деңгээлинде иштейм деген адамдар болсо, биз менен байланышсаңыздар, биз ошо эл үчүн чогуу чара кызмат кылалы деп ушуну каалап кетет элем. Жакшы. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, ушул биздин жыйынтыктоочу эфирге катышып алып турганыңыздар үчүн. Үй бүлөңүздөрдө тынчтык, аманчылык болсун, ойлогон ой максатыңыздар орундалсын. Дайыма эл үчүн ушул жан үрөп иштегениңиздерден кайтпай, дайыма элдин саламаттыгы үчүн өз күчүңүздөрдү арнап жүрө бериңиздер. Сиздер мыктысыздар, өмүр сакчысыздар, Кыргызстандын чыныгы мекенчил инсандарсыздар. Ийгиликтер болсун. Рахмат. Ушун менен биз алгачкы конокторубуз менен коштошобуз дагы. Бир аздан соң кийинки конокторубузду дал мына ушул студияда күтүп калабыз. Демек, биз менен бирге болуңуздар. Мандарин ситрус тукумундагы түбөлүк жашыл жапыс өскөн бак. Мекени Кытай. Аталышы Кытайлардан келип чыккан. Илгерки заманда Кытайдагы бай, жакшы жашаган адамдарга мандарин деген лакап ысым берилген экен. Өзгөчөлүгү кыш мезгилинде тумоо, суук тийүү жана С витамини керектүү бардык ооруларга шыпа болуп берет. Башка ситрустарга караганда жалбырагынын сабагы ичке жана ал тез бышкан. Ошондой эле көп жемиш берген бак. Май-июль айларында гүлдөйт. Гүлү ак түстүү майда. Ноябрь жана декабрь айларында жемиш берет. Мандарин мелүүн аймактарда өскөн таттуу, сулуу жана жыпар жыттуу жемиш. Апельсинге окшош өзгөчөлүктөрү бар жана айрыкча С витаминине өтө бай. Курамында А, Б, Е витаминдери менен кошо кальций, калий, магний, натрий, темир, бром жана фосфор минералдары бар. Ал эми кабыгы П витаминине бай. Мандариндин пайдалуу жактары абдан көп. Ал канды тазалайт, жүрөк менен тамыр ооруларына каршы коргойт, холестеринди жана жогорку кан басымды түшүрүүгө жардам берет. Кан тамырдын катуулануусуна жана шал ооруларына пайдалуу, нервти тынчтандырат. Кечки тамактан кийин 1-2 даана жесе уйкусуздук оорусуна пайдалуу, иммунитетти бекемдейт, жөтөлгө, сасык тумоого пайдалуу, тамак аш сиңирүүнү жакшыртат, терини тазартат, микробторду жоюп, ашказанды жугуштуу оорулардан сактайт, кан айлануу системасын жакшыртат. Мандаринди жемиш түрүндө жана кыям түрүндө жесе болот. Кабыктарынан эфир майы жасалат. Кабыктарын майдалап туурап, кекс, торт сыяктуу таттууларга кошуп бышырса, жүрөк жана кан тамыр ооруларына пайдалуу болуп саналат. Соңку вакытта адистер жүрөк оорусуна кабылгандардын саны күн санап көбөйүп баратат деп тынчсыздануу менен айтып келет. Ооруга эмнелер алып келет? Бүгүнкү чыгарылышыбызда айтылат. Ардактуу көрөрман, бүгүн кайсы бир оору жөнүндө маектешпейбиз. Мына ушул жыл бою биз менен тыгыз байланышта
иштешкен, ошол ден соолук көрсөтүүсүнүн эфирге чыгуусуна өзгөчө салым кошкон дарыгер Өмүр Сакчыларын студиябызга чакырып отурабыз. Анда мен тааныштырсам, Раушан Маматалиев медициналык борборунун жетекчиси жана ошондой эле кийинки коногубуз Чолпон Оморбекова, Акжан медициналык борборунун жетекчиси. Кийинки конокторубузду тааныштыра кетсем, Дилшат Мирзакулов Ош облустук адам репродукциясы борборунун дарыгер, уролог, андрологу жана ошондой эле Бактыбек Пратов кадам ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү медициналык борборунун жетекчиси. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан. Айтсаңыздар, мына ушул жаңы жыл астында маанайыңыздар кандай, ушул боюнча сөз баштасак. Жаңы жылдык маанай жакшы, аябай. Себеби 2019 жыл бардык эле кыргызстандыктар үчүн жакшы жыл болуп деп эсептейм. Тынчылык, аманчылыкта мына келе жаткан 2020 жылды кыргыз элибиз тосуп алабыз. Кыргызстаныбызда өнүгүү жакшы, элдерибиздин ден соолугуна кам коруп биз жүрөбүз. Ошол жакшы деп эсептейм мен. Жакшы. Мына ушул жыл аяктап баратканда сөзсүз түрдө мен эмнени жасадым? Биз жасап жаткан жумуштан эл кандай пайда тапты, кандай ийгиликтерге жетиштик деген ар бир адам өзүнө суроо коет экен да. Ошол эле жаатта сиздер бүгүнкү күндө мына медициналык мекемелерди жетектеп келесиздер. Өзүңүздөр ушул медицина тармагында бир топ жылдан бери эмгектенип келесиздер. Мына ушул 2019 жыл сиздер үчүн кандай жыл болду? Раушан мырза, сизден баштасак, Да, биз үчүн 19 жыл абдан жакшы жыл болду. Биз көптөн бери мына фонд менен, орус-кыргыз фонду менен иштешели деген арзуу менен жүрөт элек. Кудайга шүкүр, ошол жылы ошолор менен иштешип, жаңы корпус курушка жетиштик. Бүтө элек, конечно, бүтүп атат Кудай кааласа. Бул жерде биздин операционныйбыз эскирип калды эле, жаңы операционный болуп атат, жаңы отделение болуп атат, жаңы приемный корпус болуп атат, жаңы столовый болуп туруп, ошондой зданияларды жаңылап атабыз. Кудайга шүкүр, дагы медициналык аппаратураларды алганга дагы жетиштик. Жаңы УЗИ аппаратура алдык, физиотерапевтический аппараттарды алдык. Иш кылса, биз үчүн бул жыл өтө жакшы жыл болду. Эми бул жылды айта кетсем, мен биринчи өзүбүздөн баштап кетели. Мына быйылкы жыл биз үчүн өтө жакшы жылдардан болду деп эсептейм. Себеби биз ушул жылы элдин ичинде эң көйгөйлүү, актуалдуу маселелердин бири болгон мына өнөкөткө айланган вирустук гепатиттерди дарылай турган, ашказандын жарасын, ичеги карын ооруларын дарылай турган биз элге пайдалуу жакшы центр ачтык деп эсептейм. Ошонусу менен биз элди дагы кубандырып, өзүбүз дагы ушундай элге жардам берип, элдин ден соолугун чыңаса деген максатта ушундай жаңы центр ачып, ошону менен биз азыр кубанып отурабыз. Ушул жыл жакшы болду деп. Андан сырткары бир эле өзүбүздү айтпасам, Кыргызстан үчүн дагы жакшы жыл болду. Кыргызстанда деле мындай ден соолукка кам көрүү боюнча жакшы көп нерселер аткарылып атат, жаңы больницалар түшүп атат, көптөгөн менчик больницалар ачылып атат. Булардын бардыгы мен Кыргызстан эли үчүн, элдин ден соолугуна кам көрүү үчүн эң жакшы бир багыттардын бири деп эсептейм да. Ушул ден соолугу чың болсо биздин элдин, анан кийин инвалидность аз болсо биздин Кыргызстаныбыз өнүгөт да. Ушул жакшы жыл болду деп эсептейм мен. Жакшы, кийинки суроо ушул Дилшат Мирзакуловго кайрылгым келип турат да. Дилшат Мирзакулов, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Жылына мисалы биз 160 жолу эфир берсек, ушул эркектердин жаатында урологиялык оорулар жаатында тема болгондо дайыма келип активдүү катышып турат. Жылына эсептеп караганда 5 жолу ушул биздин студиябызга келип, элдерге жакшы бир кеңештерин айтып өтүптүр да. Ошол себептен эң активдүү катышкан дарыгер катары биз сизди чакырып отурабыз да. Сиз үчүн кандай жыл болду? Рахмат, Сейитбек. Эми биз үчүн биз эми Ош облустук адам репродукциясы борбору элге кызмат кылып келатабыз. Биздин урология андрология бөлүмүндө кандай жетишкендиктер ошол жөнүндө айтып берейин. Быйылкы статистика маалыматы боюнча биздин борборго кайрылган эркектер 762 эркек ошо тукумсуздук менен кайрылыптыр 2019 жылы. Ошонун ичинен 544 киши
перзенттүү аялдын боюнда болуп, ошол результат 544 кишиде болду. Бул көрсөткүч биздин борбор үчүн жакшы, урология, андрология бөлүмү үчүн жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Себеби бул 80%дан жогорураак пайызды көрсөтөт. Калгандары дарыланып жатат. Бул ошол көрсөткүчкө жетиш үчүн биз өзүбүз колубуздан келген жакшы жардамыбызды бердик. Ушу биздин элибиз үчүн ушу борборубузда бул агайларыбыз айтып өткөндөй бизде да жаңылыктар болду. Бизге дагы жаңы УЗИ аппараттар, анан санариптик немеге өттүк. Бул да өзүнчө бир жакшы неме экен. Жакшы жаңылык. Жакшы жаңылык. Бейтаптар үчүн өзгөчө жеңилдик. Ооба, ошондой. Жакшы. Жетишкендиктер көп. Элдер ыраазы. Бактыбек Пуратов кыргыз медицинасына десем болот да, өзгөчө жаңылыкты алып келген адис катары айткым келип турат. Бүгүнкү күндө кинезитерапияны мына ушул ош жергесин ачып, элдерди дарысыз жакшы кылабыз деп ушул өзгөчө сергек жашоого үндөп келген дарыгерлердин бири. Анда сөз сизден болсун. 2019-жыл сиз үчүн кандай жыл болду? Саламатсыздарбы? Биздин Кадам реабилитационный центрибиз, мындайча айтканда, ден соолук чыңдоо жана калыбына келтирүү борбору ушул эле 2019-жылы жаңыдан эле ачылып, кыска убакыттын ичинде иштей баштадык. Ушул биздин негизги жетишкендигибиз ушул түштүк жергесинде, ушул бир Кыргызстанда эле реабилитацияны жаңы методика менен Кыргызстанга кирип келдик десек болот да, сырттан. Себеп дегенде азыркы учурда өтө көп, жылдын аягына алып караганда статистика боюнча өтө көп жол кырсыктары болуп, ошонун негизинде инвалидтер көбөйгөн учурлары. Буга чейин Кыргызстандан эң эле жакыны бул Алматы шаарына же болбосо Россия шаарларына, башка өлкөлөргө дарыланууга кетип жаткан элдер, инвалидтер көп акча суммадагы. Азыр эми ошол эле сырттагы шартты биз ушул эле өзүбүздүн ош шаарыбызга ачып, ошол менен азыр иштеп келатабыз. Кыска убакта деле биздин жыйынтыктарыбыз өтө жакшы десем болот. Эми мына жаңы жылда 2020-жылда дагы деле чоң жакшы методдорду алып келип элдин жерибизге, элибизге кызмат кылайлы деген үмүттөр бар, максаттарыбыз бар. Элибиз оорубаса дейбиз негизинен. Жакшы. Негизинен мына ушул биз программаны алып чыкканыбыздын себеби дагы бул элдин саламаттыгы үчүн, оорунун алдын алуу боюнча кандайдыр бир маалыматтарды элге жеткирип туралы деп ушундай максатта алып чыкканбыз да. Канчалык биз айтпайлы, бирок көпчүлүгү мисалы ден соолугуна кош көңүл мамиле жасайт деп көпчүлүк адистер айтып келишет да. Сиздердин баамыңыздарда бүгүнкү күндө элибиз ушул өзүнүн саламаттыгына өзгөчө маани берип калдыбы? Чолпон айым, сизден. Азыркы убакта дагы деле мындай биздин элибиз өзүнүн саламаттыгына анчейин көңүл бурбай бараткандыктан көпчүлүк мына оорулар, айрыкча жаш балдардан баштап оорулардын көптүгү мени аябай өкүндүрөт да. Ошон үчүн дайыма мына силердин ден соолук программасына мен өзгөчө белгилеп кетким келет. Мына Элим билим каналы силер ушундай жакшы бир эмени ачып, жөрөлгөнү алып жылдан бери, көп жылдан бери ушинтип иштеп келесиңер, элдин ден соолугуна кам көрүү максатында. Ошон үчүн ушул элге жайылтуу немелери, ушу иш чаралары өтө элге жетишсиз деп эсептейм. Ушундай маалыматтарды көп берип, ошо жылда ушундай врачтарды чакырып, ар кайсы тармактарды, эл билбеген тармактарды ушундай элге чагылдырып турсаңар, элдер ушуну көрүп, биз ден соолугубузга кам көрсөк экен деген аң сезим ойгонуп, анан биздин элдин ден соолугу чың болот деп ойлойм да. Ошо элге дагы ушурдан пайдаланып айткым келет. Ушул биздин ден соолугуңуздарга эң биринчи ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Ден соолук болсо биз анан кийин иштейбиз. Ден соолук болсо биз үй бүлө күтөбүз. Ден соолук болсо биз Кыргызстандын бир керегине жарап, өнүктүрүп, ушул жадырап, жайнап, жакшынакай мына келе жаткан 2020-жылды андан кийинки дагы жылдарды ушинтип тозуп жүрө беребиз. Жакшы, оорубаган, таза балдар төрөлөт деп мен ишенип кетем. Ушу эфирден пайдаланып, ушул биздин кыргыз элибизге ден соолук каалайм, ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр, сергек жашоого мен дайыма үндөп кетем ар бир передачада. Ошол ден соолугуңуздар чың болсун. Жакшы. Раушан мырза, айтсаңыз жалпы телекөрүүчүлөргө кеңеш болсун. Ушул ден соолукту чың кармаш үчүн 3 нерсеге өзгөчө басым жасаңыз, кайсы эмнелерди айтат элеңиз?
Муну кыргызда бир макал бар. Ошол эки сөз менен эле азыркы медицинаны анан биз өзүбүз кандай болушубуз керек баарын айтып койгондо эки сөз менен эле. Бул кайсы сөздөр? Азыр эске келбей атат эми өзүңүз айтсаңыз болот. Бул сөздөр жүрбөсөң жүгүрөсүң деген сөз. Бул эскиден калып кеткен сөз. Бул мааниси өтө чукур. Эгер өзүң пока ден соолугуң жакшы турганда адам жүрүш керек да. Ошол жүрүш эле просто ходьба, дословно. Ошонун өзү эле жетиштүү болот ден соолукту жакшы кармап туруш үчүн. Эгер жакшы жүрбөй койсоң, малоподвижный образ жизни болуп калса, аракет жакшы кылбасаң, тамакты жеп жата берсең, анан эмне болот? Ооруп каласың. Ооруп каласың дагы, анан кийин врачтан врачка, больницадан больницага чуркай баштайсың анан кийин. Каяктан өзүмө шифа таап алсам экен. Шифа ошо баякыдай мурункудай болуп таба аласыңбы же таба албайсыңбы? Ошон үчүн ошо элдин өзү оозундагы сөз да, ден соолукту биринчи сакташ керек. Ооруп калбастыкка аракет кылыш керек да. Врачтар менен оорубай туруп эле достошуш керек. Мен кандай кылайын, эмне кылайын, муну тамакты жесем болобу? Бир күндө мисалы үчүн 5 километр жүрүш керек адам. Орточо, эң кемиди. Ошо 5 километр жетиштүү болот организмди жакшы кармап туруш үчүн. Ошондон азайып кетиши мүмкүн, же көбөйүп кеткенде дагы зыян болуп калышы мүмкүн. Травма болуп калышы мүмкүн, спортивный травма болуп калышы мүмкүн. Врачтар менен достошуп, ошо өзүнү жакшы алып жүрсө, оорубасын. Мен врач болсом дагы айтайын, ооруларды лечениясы менен өзү биздин тамак ашыбыз. Лекин оорубасаңар дагы бизге жетиштүү болот ооругандар. Мен айтканым, значит, бул банальный эле нерселерден мындай караганда, таза аба, күн, подвижный образ жизни, жаман нерселерден тийилүү, арак болобу, сигарет болобу, башка болобу, ошолордон тийилип, өзүңөрдү жакшы карап жүрсөңөр эле оорубайсыздар. Ошол нерселер. Сиздер мына ушул программанын чыгуусуна да өзгөчө салым кошуп келесиздер. Мына ушул жыл жыйынтыкты алып жатканда сиздерге ушул телеканалдын атынан, жетекчилигибиздин атынан өзгөчө ыраазычылык кат берүүнү эп көрдүк. Анда окуп кетсем, Кыргыз Республикасынын ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын Илим жана билим каналы ЛТР телеканалындагы ден соолук көрсөтүүсү менен тыгыз иштешкендиги үчүн Акжан медициналык борборунун жетекчиси Оморбекова Чолпон Токонунага өзгөчө ыраазычылык катты кайрып койсок. Куттуктайбыз. Келиңиз. Рахмат чоң. Куттуктайбыз, ийгиликтер болсун. Жана ошондой эле ыраазычылык кат Маматалиев медициналык борборунун жетекчиси Маматалиев Раушан Ганиевичке дагы ыйгарылат. Рахмат. Куттуктайбыз жаңы жылыңыз менен. Рахмат өзүңөргө. Ийгиликтер жарата бериңиз. Кийинки ыраазычылык кат Дилшат Мырзакуловго Ош облустук адам репродукциясы борборунун дарыгер уролог, андрологу эң жакшы катышкан дарыгер деп биз таптык. Ийгиликтер болсун. Жана ошондой эле элдерди өзгөчө сергек жашоого үндөп келген Пратов Бактыбек Баратовичке дал мына ушул ден соолук көрсөтүүсүн эфирге алып чыгууда өзгөчө салым кошкондугу үчүн ыйгарабыз. Куттуктайбыз сизди дагы. Куттуктайбыз. Ийгиликтер болсун. Келиңиздер. Мына ушул эфир аягында жалпы тилек көрүүчүлөргө жаңы жыл астында жакшы бир каалоо тилектер сиздерден болсун. Дилшат мырза, сизден баштайбыз анда. Мен көбүнчө айтам, эми 2020 жылы, 2020 жылы ден соолук каалайбыз. Ошо аманчылык, анан элибизге тынчтык. Анан бир нерсени айтар элем, ошо эч ким оорубай, ошо врачтар ишсиз отуруп калсын кабинетинде бекер. А уролог, хирург, дабагерлер только ошо сүннөт кылып эле отургузуп жашпалдарды, ошо менен алек болуп отуруп калсын деп ниет кылат элем. Ошо эч ким оорубасын. Өзгөчө каалоо тилектер. Бактыбек мырза, сизден каалоо тилек. 2020 жылда ошол ден соолук сакчылары, мына чоң агайларыбыз, эжелерибиз отурат. Ошолордун сөзүнө кошулуп, жаңы жылда элибиз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун. Жаңы жылда жаңы ийгиликтерди, элибизде дайыма ден соолугу чың болсун. Дайыма ушул сергек жашоого дайыма алектенип, 2020 жылда дайыма элибизде молчулук болсун, тынччылык болсун, токчулук болсун деп айтам. Жакшы. Раушан мырза. Мен бая Чолпон айтып кеткендей, биз частный
клиникалар жакшы көбөйүп атат. Кудайга шүкүр. Азыр күндөн күнгө ачылып атат. Жөн эле ачылып калбай, бул жаңы методдор менен келишип атат. Жаңы аппаратураларды алып келишип атат. Ошонун акыбети менен азыркы күндө мисалы үчүн мурункудай оорулар анча жолукпай калды. Врачтар буну сезип атабыз уже. Мурункудай себепсиз, септический состояниялар, баягы эхинококку чоңоюп жарылып кете турган акыбалдар, ошондой тяжеленный состояниялар азыр барган сайын азайып атат. Ошондой болуп бара берсин элибизде. Бара-бара ошондой оорулар азайып, азыр биз эми андай чоң нерселер табылбай калып, кичине ооруларды издей баштадык эми. Баягы эмедей бир анекдот бар да, стоматолог биринчи карап туруп, тишини карап туруп, караса баары таптаза экен да. Карап, эми таптаза экен тишиңиз деп сүйүнтөйүн деп туруп, мына журналга караса, ал бир банктын управляющийси экен да. Анан эмне дейсин билбей калып, четти карап турса медсестра сурап туруп, эмне болду десе, бул баары тиш бүтүн экен, кантип кандай оору табышты билбей атам деп. Врачтар ошол акыбалда калып атабыз эми бара-бара. Оорулар мурункудай чоң оорулар, опасный оорулар азайып, кичине болуп, элибиз бул деген эмне деген? Элибиз бара-бара общий республиканын эли бара-бара денебиз сакайып атат да, тазаланып атабыз, жакшы болуп баратат. Албетте Ошол тенденция дагы кете берсин. Дагы ошондой жолдон кете берели. Бул жакшы өсүш болуп атат. Азыр мына биздин республикабызда канча өткөндө айтышты, 75 жыл, 78 жыл болуп турбу? Мына 90 жыл болсун, возраст, республиканын возрасты 100 жыл болсун. Ошентип өсүп кете берели. Мен жакшылыкты гана, ден соолугубуз күчөйүшүн каалайм. Биздин элдерибиз көбөйсүн, оорулар азайсын, жашыбыз 150 жашка чейин жашай турган бололу, дүйнөдө биринчи болуп, жакшы ойлорубуз Кудай кааласа. Жакшылык боло берсин. Жакшы, Чолпон айым. Ушу урматтуу кыргыз элим жана ушу билим каналы сиздерди алдыңыздарда келе жаткан 2020 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн биз бул жерде отурган врачтар жада мен өзүм коллективимдин атынан куттуктайм. Сиздерге ден соолук каалайм. Ден соолугуңуздар чың болсо баардык нерсе аткарылат. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Азыр мына айтып кетип аткандай эле жаңы клиникалар ачылган, үйлөрдү салган бул байгерчиликтин Кыргызстандын өнүгүп атканынын белгиси. Мындан дагы нары өнүгүп кете берсин. Жаңы ачылган бүт клиникалар ушул жаңы бүт ыкмаларды алып келип, азыркы мына оорулардын баардыгын айыктырып, ушу кыргыз эли мындан нары дагы жакшы өнүгүп кетишине мен өтө чоң тилектешмин. Бул агам айтып кетип атат, оорулар аздап атат деп. Кээ бир жаатында аздап атат, кээ бир биздин жаатыбызда көбөйүп атат. Мен бүт элдерди сергек жашоого үндөп кетем. Өзүңүздөрдү карасаңыздар, туура тамактансаңыздар, убагында дарыгерге кайрылсаңыздар, убагында бул уролог, андрологторго кайрылсаңыздар, денеңиздерди түз алып жүрсөңүздөр, мына бакытка барып, жаңы аябай жаңылыктарды ачыптыр. Быйыл 2020 жылы бизде мындай сөөк оорулар менен дарылангандай эмелер жок эле да азырчы. Ошо баардыгыңыздарга мен жакшылыктарды каалайм. Жаңы жыл жакшы тилектештиктин, жакшылыктын, ден соолуктун жылы болсун. Кыргызстан элибиз өнүгө берсин. Рахмат сиздерге да. Жакшы, кыскача суроо Чолпон айым сизге. Жаңы жылда ашказанды биз кандай сакташыбыз керек, кантип тамактанышыбыз керек, ушул боюнча кыскача айтып койсоңуз. Жаңы жылдан кийин аябай кускандар көп келет да. Биз баары жогун жеп алабыз да. Оливьеден баштап шампанский менен бүтүрүп, анан эртеси күнү тура албай тамактардын баардыгын мен ошол жаңы жылда жеңиздер, бирок аз-аздан жеңиздер. Баардык нерсени аз-аздан жесе ден соолукка пайда болот. Сиздерге рахмат айтабыз. Биз менен иштешип ушул бүгүн майрамдык чыгарылышыбызга жыйынтыктоочу эфирге келип бергениңиздер үчүн дагы рахмат айтабыз. Жаңы жыл сиздер үчүн дагы жакшылыктардын жылы болсун, ийгиликтер болсун. Дайыма элдин саламаттыгы үчүн аракетиңиздерден жазбай, дайыма ушундай жумушуңуздарды мыктысы болуп жүрө бериңиздер. Ийгиликтер болсун. Сиздерди бүгүн ушул студияда көргөнүмө аябай кубанычтамын. Биз да. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын 2019 жылдагы соңку жыйынтыктоочу жаңы жылдык чыгарылышы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Буюрса, жаңы жылдан, жаңы көрсөтүүнүн жаңылыктары менен сиздер менен жолугушам. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Жаңы жылыңыздар менен.